Маки, балдар үчүн аңгеме. Уурдаба, 7-чи осуят. Балдар, угуп турсаңар. Мен силерге азыр Маки жөнүндө болгондо да ойдон чыгарылган эмес, чынында эле менин башымдан өткөн окуяны айтып берем. Балалык кыялымды ак эткенден так этип, бассам турсам такыр эси көнүмдөн кетпей, өзүмдүн Маким болсочу дегенден башка бул жарык дүйнөдө мени аябай саматканда эч нерсе болгон эмес. Тентек чокмор жинайт дегендей мен ошол Макини чөнтөгүмө салып жүрсөм, аны каалаган убакта алып чыксам, каалаганымды кессем, бүт досторумдун ичин күйгүзсөм дечимин. Йоселдардекинин хедерине барып жүргөнүмдө менин Маким чындыгында эптеп ошого окшогон бирдеме болчу. Каздын канатынан сууруп алып, бир жагын кыскартып, экинчи жагын узунунан тилип туруп, аны мен өзүм жасап алып, оюмда бул Маки деп элестетип, ал тургай муну менен бир нерсени кесүүгө болот деп жыйынтык чыгарып койдум. Мунун дагы эмне? Каяктагы бир каздын канаты го. Эмне эле аны кечке чейин кармалап сермелеп олтурасың? Деп бети каткан тердей бырышып тырышкан өлө оорукчан атам мени жекирди да адатынча ыкшып жөтөлүп калды. Омурткаң сыңгыр. Муну ойнотуп эле койсо, канаттары. Сага эмнеге эле бул баланын ойногону жакпай атат? Ойной берсин, деп болуша кетти түйтөйгөн кичинекей бойлуу, башына шайы жоолук салынган миштектей апам. Эмне эле ага кейип кепчип жатасың? Кудайым кейигенди душмандарга эле берсин. Кийинчерээк Пятикнижнаны үйрөнө баштаган мезгилде менин жөнөкөй эле Маким бар болчу. Аны да өз колум менен жасап алгам. Мен апакемдин болот чач сайгычынын кичинекей бир сыныгын таап алып, аны жыгачтын таарындысына эптеп-септеп жатып киргизип, анан кумурага көпкө чейин өгөдүм. Ал аз киргенсип, өгөйм деп жатып, манжаларымдын баарын канжалаттым. Карашы сенин балаңдын колдорун. Карасаң эмне кылганын? Деп атам ач айкырык салып, манжаларымды кууштура кармап, өзүнө тартканда сөөктөрүм сынып кеткенсип кычырай түштү. Энесинин сүйүктүү алтын баласы. Олдош ооруп аткан жаным-ай, деп атама жинигилген апам менин боздоо ыйлап, тырышып, каршы болгонума карабай, Макимди күйүп жаткан мешке салып жиберди. Мына эмесе, деги экиңөрдүн тең жаныңар жай алсынчы. Бирок мен көп убакыт өтпөй эле ачылып жабыла турган ирийген мизи бар, болгондо да жыгач сабы келишкен дагы бир башка Макини таап алдым. Аны кантип тапты дебейсиңерби? Мага эртең мененки тамакка берген акчаны ичпей жебей кезерип жүрүп чогултуп, анан шлаймелеге 10 чейрек тыйындын 7син нак берип, 3-өөнү карыздап. Ал Макини кандай гана жанымдай жакшы көрчү элем, кандай гана сүйчүмүн. Хедерден ачка чарчап чалыгып, таяк жеп жүрүп, мен шоркелдей үйгө келер зымат, адыгында эле шкафтын астында катып кеткен сүйүктүү Макимди алып чыкчумун. Хедерге аны алып барууга болбойт да. Ал эми үйдө болсо, эч ким менин Маким бар экенин билбеш керек болчу. Мен сүйүктүүмдү өп чыттап, аны менен ойноп, кагаздарды кесип, самандарды кыркып, анан нанды майда-майда бөлүктөргө кесип, Макинин учуна сайып туруп, рахаттана оозума салчумун. Кечинде уктар алдында тамдын чатырынан таап алган өгөөгө түкүрүп туруп, Макинин мизин жаркырата жакшылап тазалап, андан кийин дагы аябай өгөчүмүн. Атам топусын кийип алып, адаттагыдай эле улам жөткүрө жөтөлүп коюп, Талмудту окуп, кайра жөтөлүп, кайра окуп отурган. Апам ашканада камыр жууруп жаткан болчу. Мен болсо Макимди өгөгөнүн кызуусуна кирип, анымды улам өгөп коюп, анан эле бир убакта уйкудан чоочу ойгонгонсоп, ит көргөн кармыштөктөй атам чаңырып жиберди. Деги бул ким өзү? Кечке эле шыйкылдап жаткан. Эмне кылып жатат бул айбан? Эмне кылып жатасың дейм. Анан менин жадыма жакын эңкейип, өгөнү көрө коюп, тим эле бир 7 баштуу желмогузду көргөнсөп, кулагымдан толгой кармап, бул эмне я? Эмне бул? Макиме? Бычак менен өгөнү колумдан жулуп алып кыйкыра баштады. Кем акыл шымшык. Андан көрө колуңа кетип албайсыңбы? Мен адегенде акырын үңүлдөп, анан өкүрүп бакырып ыйлап баштадым. Аксым, кыялы чатак атам мени жактан ары бир нече жолу тартып жиберди. Жеңин шымалана түргөн апам ашканадан чуркап чыкты. Караң күн, деги эмне болуп жатат дейм бул жерде? Эмнеге уруп жатасың баланы? Кудай алкагыр, сен эмне эле бул балага ысык боткудай жабышып калдың? Маки, деп ыкшып жатып, кышылдай кыйкырдатам. Бул эмне кичинекей болобу? Жалко жамбакты десе. Андан көрө кетип окубайбы? Тыркыйып 8ге чыгып калды. Бул акмакка мен көргөзөм Макини.
Қарасаң тапқан ойынын. Алда Құдайым-ай, бұл менің макимемнен мынча асылып қалды. Ал эмне кылып аға? Мен биргенден эле адам алсызы урушчак дегендей, атам качан болсо кыжынып, дайыма ар кимге ызырынып, бүт дүйнөнүн баарын жек көрүп, бетинин чүкөсү чыгып, өңү ант ичкендей сапсары, өмүр бою оорудан көзү ачылбаган адам эле. Болбогон бир нерсе үчүн кыжыры кайнап, көп учурда тимелемени бышырып жеп койгусу да келип кетчү. Дагы жакшы, андай учурларда апам байкуш чырылдап ортого түшүп, мага болушуп жатып, андан коргоп калчу. Ошентип ал макимди дагы ыргытып жиберишти. Ыргытканда да бир жума бою шимшилеп издесем да таптакыр таппай турган, кулак угуп, көз көргүс жерге жоготушту. Аны кандай гана жоктободум дейсиң? Канча жолу боздоп гана ыйлабадым. Кайран гана менин татынакайым, сүйүктүүм, жанымды жабыр тарттырган байкуш маким-ай. Хедерде окууда отуруп, Мотай өлүм периштеси деген жек көрүмчү мугалимибиз бука уйду сүзгөн үчүн жагымды шиштеп, кыпкызыл болгончо чойгон кулактарымды делдейтип үйгө келгенимде, мени аягансып, боор оругансып, мени түшүнгөн жалгыз гана жан досумдун мындан ары жоктугу, анын эч качан табылбасын эстегенимде, тим эле мен үчүн бүт дүйнө жүзү капкараңгы болуп, кайгы мунга түшчүмүн. Жалгызмын. Мен шорду, жетим баладай жапжалгызмын. Түн ичинде адегенде акырын соолуктап, анан көлдөтүп төккөн көз жаштарымдын жаздыкка чыланганын эч ким көрбөйт. Хедерден келип, ошол жан бирге досумду эстеп, күнүгө эч бир жанга угузбай шолоктоп, боздоп, сыздап, ыйлап жатып уктайм. Эртеси кайра эле хедерге бармай, уйду сүзгөн бука жөнүндө кайталайм деп, Мотай өлүмдүн периштесинен жаакка жеп, шишип көп, кыпкызыл болуп делдейгенче кулактарымды чойдуруп үйгө келмей, кайра эле баягы атамдын заардуу каарданып, ачууланганынан калтырап титиреп коркуу, анын ыкшыган жөтөлүн, каргап шилегенин угуу. Айланамда дегеле бир күлүмсүрөгөн пендени, көңүл ачык жанды көрбөй, бир мүнөттагы маанайы жарык жашоо дегенди билбеген куураган көр турмуш. Мен бул чексиз ааламда жападан жалгызмын, шордуу боламын. Менин эч кимим жок. Бир жыл өттү же бир жарым жылбы айтор баягы ызы чуулук калайман түшүрбөгөн бычагым жөнүндө акырындап унута баштагам. Бирок менин дегеле бүт балалык кезимде маки үчүн азап тартуу бешенеме жазылган окшобойбу. Ошондуктан байтор менин шорума укмуш, тим эле жаркыраган, болгондо да жапжаңы, өлүп кетейин, эң эле сонун келишкен маки пайда болду. Ал тим эле устарадай курч кош миздүү, жез алкактуу, сабы аппак сөөктөн, мыктары кыпкызыл жезден бөрктөлүп кадалган. Иши кылып, кайсы бирин айтайын, анык керемет эле. Мага окшогон бечара балага мындай үч уктасам түшүнмө кирбей турган баа жеткиз маки кайдан келип калды? Бул өзүнчө эле тарых. Болгондо да кайгылуу, ошентсе да өтө кызыктуу, кунт коюп уксаңыз экен. Биздин үйдө Батирде кандайдыр бир уюмда жалданып иштеген Герцен деген еврейлик немис жашачу. Ал еврейче сүйлөсө, жылаң баш жүрсө, еврейлердей капкара сакалы да жок болсо, кечиресиз, денесинин өйдө жагын гана жапкан күрмө кийип жүрсө, анан мен ага кандай мамиле кылмак элем? Мен сизден сурап жатам. Бул еврейлик немис же немистик еврей менден минтип сураса, боорун катып күлбөстөн канткенде чыдап тура аласың? Айтчы, сүйкүмдүү кнабе, Пятикнижниянын кайсы бөлүмүн бул ишемите окушуңар керек? Кыткылыктап, бышкыра күлүп, жүзүмдү жапчумун. Айтчы, сүйкүмдүү Кинтхен, Пятикнижниянын кайсы бөлүмүн бул ишемите окушуңар керек? Мен кара күлүп андан дыргаяктап каччумун. Мунун баары мурдараак мен аны жакшы биле элек кезде болгон. Кийинчерээк бул немис Герцен төрө менен жакындан таанышканда мен аны аябай жакшы көрүп калдым да, анын сыйынбаганы, тамак ичерде даарат албаганы менен такыр ишим жок болуп калды. Адегенде балалык кылып, бул адам жарык дүйнөдө кантип жашайт, жер кантип аны жутпай көтөрүп жүрөт, тамак эмне үчүн алкымына туруп калбайт, эмне үчүн баш кийимсиз жүргөн үчүн таз болуп калбайт деп түшүнө албай жүрбөдүм беле. Анын үстүнө бул еврей немис соо адам эмес, куулма киши, еврейге айланган немис, ал карышкырга да, жылкыга да, ал тургай өрдөккө да айлана алат деп какшанып айтып жатканын Мотия өлүм периштесинин өз оозунан уккам. Өрдөккө мына кызык деп ойлоп, ал тургай ичимден анай ачмын. Эмне үчүн Кудайга берилген, Кудай деген атамдын ага дайыма төрдөн орун берип, биздикине келген башка еврейлер да ага урматсый көрсөтүп, саламатсызбы, Герцен, сиз менен тынчтык болсун, Герцен төрө,
Олтуруңуз, герц төрө дешкенин такыр түшүнө алчу эмесмин. Бир жолу чыдай албай ал жөнүндө атамдан кызыгып сурасам, ал сенин ишиң эмес, жогонар, сен эмне бул жерде дайыма бутка илешип жүрөсүң, андан көрө Талмудду окубайсыңбы, деп мени кубалап жиберди. Дагы Талмуд, Кудайым-ай, мен деле тигил немистин сөздөрүн уккум, аны көргүм келип жатпайбы? Бир жолу бөлмөгө уурдана акырын кирип, бурчка тыгылып алып, алардын сөзүн тыңшай баштадым. Герц төрө жыты жагымдуу буркураган жоон кара сигарасын тартып, бир нерселерди айтып, боорун тырмап каткырып күлүп жатты. Капыстан эле атам мени көрө коюп, жаныма келип жактан ары бир тартты. Сен дагы ушул жердесиңби? Шымшык, деги сен киши болор бекенсиң. Дөдөй десе, Кудайым-ай, бул баланын акыртуу эмне болор экен? Герц төрө мага болушуп жиберди. Тийбеңиз балага, урбаңыз аны. Бирок анын болушканына карабастан атам ал жерде мени кууп чыкты. Мен колума Талмудду алып, шүмүрөйүп отуруп калдым. Бирок аны каяктан эле окуп жибергим келсин. Эмне кылуу керек? Мен бөлмөлөрдү аралап жүрүп, акыры Герц төрө жашаган эң жакшы делген чоң, жарык бөлмөгө келдим. Ал жер аябай кооз жана көрктүү болчу. Чырактар жап-жарык күйүп, күзгүлөр жаркырап, столдун үстүндө чоң күмүш сыячелек, канаттан жасалган калем саптар, кишилердин, келишкен аргымактардын фигуралары, ар кандай таштан, сөөктөн жасалган оюнчуктар жана маке. Кандай гана жасалгасы кооз маке. Менде ушундай маки болсо гана, анда кандай бактылуу болмокмун. Мен ал маки менен эмнени гана жасабайт элем. Канак курч бекен, көрөйүнчү. Тимеле чачты да оп-оңой эле шыпыра турган устарадай курч тура. Кандай гана асемдүү маки. Пай. Көз ирмем мына маки менин колумда. Эки жакка элеңдей, бир эле мүнөткө чөнтөгүмө салып көрөйүн дедим. Колдорум калтырайт. Жүрөгүм тимеле оозумдан ыргып чыгып кетчүдөй, алеп-жалеп болуп, кулагыма тез-тез түрсүлдөп соккону угулууда. Кимдир бирөө келатат. Баскан сайын өтүгүнүн кычыраганы угулуп. Бул Герц төрө болсо керек. Эмне кылуу керек? Маки менде кала берсин. Анан ордуна коюп коем. Азыр бул жерден жоголуш керек. Кетүү керек. Качуу керек. Кечки тамакты иче албадым. Апам чекемди басып көрдү. Атам мага кыжырлана тиктеп, бар укта деп кууп жиберди. Уктамак кайда? Көзүм жабылмак беле. Мен же өлүү, же тирүү эмес, жан кулактын учунда болгон абалдамын. Макини эмне кылам? Кантип ордуна коем. Кана, бери келчи, менин асылым. Деп эртеси атам мени чакырды да, сен маки көргөн жоксуңбу? Деп сурады. Адегенде мен коркуп кеттим. Ал баарын билет болуш керек деп ойлодум. Аз жерден макиби мына ал деп айтып жибере да жаздадым. Бирок эмнегедир бүт сөздөр көкүрөгүмө кептелип, калтыраган үн менен жооп бердим. Эмне деген маки? Кандай маки? Эмне деген маки? Кандай маки деп коет дагы. Атам жини кайнай мени туурады. Кандай маки болмок эле? Алтын маки. Биздин үйдө жашаган кишинин макиси тентимиш. Сен эмне эле бул балага дагы асылып калдың? Деп апам байкуш ортого түшө калды. Бала эчтеме билбейт. Ал эми сен анын мээсин чиритип эле маки дейсиң. Маки. Кантип эле эч нерсе билбей калсын? Деди атам жаны кашайып. Таң аткандан бери дүйнө астын үстүн болуп, баарыбыз ызы чучуп, маки жөнүндө айтып жатабыз. Үйдүн баарын түп көтөрө аңтарып издеп чыктык. Бул болсо эмне, кандай маки деп сурайт. Жогол, бетиңди жоо, кийин келес. Кудайга шүгүр, мени тинтишпегенине. Бирок эми эмне кылыш керек? Макини тезинен такыр табылбай турган жерге катыш керек. Каяка катсам? Чатырга. Мен аны чөнтөгүмдөн тез алып чыгып, өтүгүмдүн кончуна сала койдум. Оокат ичип жатып, эмнени жеп жатканымды да сезген жокмун. Тамак кекиртегиме түйүлүп калып жатты. Эмне мынча шашып жатасың? Деп сурады атам. Кедерге шашып жатам, деп жооп берип, манаттай кыпкызыл болуп кеткенимди сездим. Кандай гана тырышчаактык. Адам жаманы сопу, жыгаш жаманы соку дешет. Карасаңар, бул такыба сопуну. Деп мени жинигиле карап, какшыктады атам. Акыры тамак ичип бүтүп, дуа окудум. Эмне кедерге жөнөбөйсүң? Менин гүл чачар такыбам, деди атам. Эмне анын жанын койбой кубалап жатасың? Бала бир мүнөт болсо да жай отуруп эс алсынчы. Чатырга чыктым. Макини айырмаштын ары жагына бекиттим. Акмак, сен чатырга эмне чыгып кеттиң? Ал жерде сага суутуп коюп турбу? Түш батыраак.
Азыр менден көргүлүктү көрөсүң, арам десе. Мен бул жерден бир нерсе издеп жатам, дедим. Коркконумдан аз жерден чатырдан кулап түшө жаздап. Бир нерсе? Ал эмне деген бир нерсе экен я? Эмне деп жатам? Эски Талмудту издеп жатам. Эмне? Талмуд? Чатырданбы? Оңбогон арам порос. Азыр менден көргүлүктү көрөсүң, жел могуз десе. Мен атамдын каарынан чочулаган жокмун. Коркконум эле макине таап албаса экен дегеним. Таап алышы мүмкүн да. Так бүгүн ошол жака кир жайып, же түтүктөрдү сырдаш керек болуп калсачы. Кой, ал жактан макине алыш керек да, башка эч ким таба албай турган бир жакка катыш керек. Атам мени ар бир караган сайын жүрөгүм оозума тыгылып, калтырайм. Мага ал баарын билип көрүп тургандай сезилет. Дагы маки жөнүндө сурак алат го. Мен макине катар жер таптым. Сонун жер. Каердеби? Жерде. Дубалдын түбүндөгү чуңкурда. Аны көмүп туруп, кийин таппай калбайын деп, үстүн саман менен жаап койдум. Хедерден келер замат корого кирем да, акырын макине казып алам. Аны тазалап, сылап-сыйпап, муукумум канганча эле атамдын айкырыгы чыкты. Дагы айка жоголдуң. Эмне сыйынганга барбайсың? Сен тилазар араба кеч, судашыгын. Атам канчалык менин артымдан түшүп куугунтуктабасын, ребе канча жолу урбасын. Мен хедерден келип, менин асыл, жалгыз сүйүктүү жолдошум менен жолуккандагы рахаттануума салыштырганда, анын баары биригип, бир болбогон эле нерсе. Бирок ал жыргалым мага ошончолук азап, жүрөктүн үшүн алган такай коркуу менен коштолуп жатпайбы? Жай күгүмдөнүп баратат, аба салкындап калды. Чөптүн жыты аңкып буркурайт. Бакалар чардоодо, самсалаган булуттар айды жутуп алгысы келгенсип, анын артынан калбай көчүүдө. Күмүш табактай болгон ай бирде ага жашына калып, бирде чыга калууда. Ал такай эле жылып бараткандай болсо да, негедир бир орунда эле турат. Атам чөптүн үстүндө жалаң күрмө жамынып, жылаңач олтурат. Бир колу менен көкүрөгүн мыжып, экинчи колу менен жер сыйпалап, жылдыздуу асманды тиктеп коюп, ыкшып жөтөлөт. Айдын жарыгында анын өңү өлүк сыяктуу купкуу болуп, дал мен бычакты көмүп койгон жерде олтурат. Астында эмне бар экенин билбейт да. Эгер билип калса, эмне болмок? Эмне демек? Мен эмне болот элем? Сен менин эски макимди ыргытып жибердиң эле. Менде эми андан да сонуну, андан да жакшысы бар деп ойлойм мен. Сен азыр анын так үстүндө отурасың да, кай жерде отурганыңды деле билбейсиң. Ай атакем. Сен эмне мышыктай болуп эле мени тикирей тиктеп калдың? Деп жүзүн үйүрдү атам мага. Карасаң мунун эки колун кошуруп, тим эле байбачадай болуп туруп калган. Эмне, такыр эле кылар ишиң жокпу? Сен күйүп өлбөш үчүн, жубарымбек кетпеш үчүн кечки намазды окуган жоксуңбу? Атам сен күйүп өлбөш үчүн, жубарымбек кетпеш үчүн дегени анын ачууланбаганын, тескерисинче анын көңүлү жайында дегенди билдирет. Чын эле ушундай сонун, ар кимдин көңүлүн көчөгө азгырып турган жайкы түндө, ушундай таптаза абада кантип адамдын маанайы чөгүңкү болсун. Бары эшикте атам, апам, жанам майда таш издеп, кумда ойногон кичинекей балдар. Герцен дагы коrodо жылаң баш басып, сигаретин тартып, немисче кыңылдап-ырдап, мага карап күлүп коет. Атамдын мени кубалап жатканына күлүп жатса керек. А мен болсом баары шылыңдап күлүп жатам. Бир аздан кийин баары уктаганы кетишет. А мен корого чуркап барып, маким менен жыргап ойнойм. Баары уйкуда, айлана тыптынч, эч кимге билдирбей, мышыктай болуп төрт буттап жөрмөлөп, абайлап корого жеттим. Мемиреген түн, аба таптаза сонун. Маки катылган жерге жетип, акырын казып алдым. Ал алтындай, жок, алмаздай жалтылдайт. Мен башымды көтөрсөм, ай түптүз мага, менин макиме карап туруптур. Ал эмнеге минтип карайт? Терс бурулдум. Дагы эле карап турат. Макини көйнөгүм менен жаап койсом деле караган. Бул макини кантип алганымды мен аны уурдап албадымбы? Маки меники болгондон бери бул коркунучтуу сөз биринчи жолу менин оюма келди. Уурдаппы? Демек мен ууру турбаймынбы? Кадимки эле чыныгы эле ууру. Ал эми Куран китептин 10 хадисинде чоң тамгалар менен уурдаба деп жазылып турат. А мен болсом муну уурдап алдым. Эми мени тозокто эмне кылышат? Ой, уурдаган колумду кесишет, казанга салып куурушат. Түбөлүк тозок отунда күйөм. Макини кайра бериш керек, кайра ордуна коюш керек. Мага уурдалган мындай макинин такыр кереги жок.
Ертең эле ордуна алып барып коюп коем. Макини койнума салсам, тимире мени куйкалап баратат. Жок, эртеңге чейин аны көмүп коюш керек. Ай болсо дагы эле бизди карап турат. Эмнеге карайт? Ал баарын көрүп турат. Ай күбө. Мен акырын жылып барып ордума жаттым. Бирок кайдагы уйку? Таң атканча ары бери оодарылып, чабалактап уктай албадым. Таңга жакын араң уктадым. Анан түшүмө ай, темир чыбыктар, макилер кирди. Эрте ойгондумда Кудайдан жалынып жалбарып кечирим сурап, шашып бушуп тамагымды ичип, хедерге чуркадым. Эмне мынча хедерге ашыгып жатасың? Деп сурады атам. Каяка жанталашасың? Кичине кечирээк барсаң деле эчтеме болбойт. Андан көрө тамактан кийин жакшылап сыйын. Курандын сөздөрүн унутпай так айт. Дин кайыр оңбогур. Кудайды ойлобой ойногонго шашып жатасыңбы? Үлгүрөсүң, харам десе. Эмне мынча кечиктиң? Бул жакты кара, деди Реба мага. Анан бурчта башын жерге салып, мөгдүрөп турган менин бейтаалай жолдошум Сары Берилди сөмөй менен чукуп көргөздү. Көрүп жатасыңбы бекерче? Бүгүндөн баштап анын аты мурда айтылып жүргөндөй, Сары Берил эмес деген билип ал. Жок. Эми анын андан сонун аты бар. Азыркы аты Береле Ууру. Кана балдар, менин артымдан кайталагыла. Береле Ууру. Береле Ууру. Бул сөздөрдү Ребе созуп айтып, балдар аны хор менен кайталашты. Береле Ууру, Береле Ууру. Мен таштай катып калдым. Денем дүрүлдөп чыкты. Мээме эчтеке түшкөн жок. Сен эмне, маңбаш? Сен эмне маңбаш унчукпай турасың? Деп Ребе катуу кыйкырып, мени жаакка бир чапты. Сен кеңкелес, эмне унчукпайсың? Баары ырдап жатпайбы? Сен дагы. Береле Ууру, Береле Ууру деп ырда. Менин тизелерим титиреп, колдорум калтырап жатты. Тишим тишиме тийбей шакылдайт. Айла жок кошулдум. Береле Ууру, Береле Ууру. Эй бекерчи кемпай, катурак! Деп кыйкырып жатты Ребе. Катурак! Катурак! Баарыбыз хор менен алыбыз жеткенче кыйкырып жаттык. Береле Ууру, Береле Ууру. Акырын! Деп күтүлбөгөн жерден Ребе бизди токтотуп, столду кол менен тарс урду да, акырын. Эми биз аны соттойбуз. Кана Береле Ууру, деди созо сүйлөп Ребе. Менин кичине балам, бери келчи. Кана ылдамыраак, тезирээк. Айтчы бала, атың ким? Берил. Дагы кандай? Берил Ууру. Азаматсың алтыным менин, деп ырдагандай созо сүйлөп. Эми менин сүйүктүүм, Кудай сага ден соолук бергир. Кийимиңди чече кой. Ошентип, ооба ошентип, бол, ылдамыраак. Суранам сенден. Дал ушундай, менин кымбаттуу Берилим. Берил энеден туума жылаңач болду. Шорду, жер карап, кубарып, кыймылсыз, кудум эле өлүк окшоп калды. Ребе жогорку класстагы окуучулардын бирин чакырып, андан сурады. Кана кершелерин чоңу. Бул жакка тез чыкканда мындай туруп, Береле кантип ууру болгонун толук айтып бер. А силер балдар кунт коюп буну уккула. Кершеленин чоңу энеси ар бир жуманын кечинде бир, кээде 2 тыйын салган кереметтүү мээрдин кружкасына Берилдин кол салганы жөнүндө болгон окуяны, Берил кружканын кулпусу болсо да кантип акчаны алганын, Берил чайырга малынган саман менен ал идиштен тыйын артынан тыйынды кантип алып чыкканын, анын апасы Злата кыркырак байкап калып, кружканы ачса, ичинен кара чайырга малынган саман чыкканын. Злата кыркырак аны айтып Ребеге даттанганын, Ребенин чыбыгынан кийин Берил жыл бою андан тыйынды алып чыгып, анан жекшемби күнү ал акчага таттуу токоч, момпосой жана башка сатып алып жеп жүргөнүн мойнуна алганын жана башкаларды айтып баштады. Эми балдар аны соттогула. Силер кантип соттошту билесиңер. Бул силер үчүн биринчи жолку иш эмес. Ар бирин соопчулук идичинен тыйындарды уурдаган ууруга өзүнүн өкүмүн айтсын. Кершиле, сен биринчи айт. Саман менен соопчулук кружкадан тыйындарды уурдаган ууруну кантип жазылаш керек? Ребе башын эңкейтип, көзүн жумуп, оң кулагын Кершелеге тосту. Ал эми Кершелеге үнүнүн бардыгынча: кружкадан атайын уурдаган ууру кансыраганга чейин аеосуз сабалыш керек, деп кыйкырды. Мойшеле, соопчулук кружкадан тыйындарды уурдаган ууруну кантип жазылаш керек? Соопчулук кружкадан тыйындарды уурдаган ууруну, деди ал ыйламсыраган үн менен. Жерге жаткырып, экөө башынан, экөө бутунан кармап, дагы экөө туздуу сууга чыланган, солкулдаган көк тал жаш чыбык менен уруш керек. Эми сен, топеле тутарияту,
Соопчулук кружкадан тыйындарды уурдаган орунду кантип жазалаш керек? Копеле Кукерако К менен Т тыбыштарына тили келбеген бала мурдуну арчып коюп, өз өкүмүн чыйылдай айтты. Туруштадан тыйындарды урдатан уру мындай жазаланат. Балдардын баары ака жатын келип, анан бетине 3 жолу үнүнүн бардытынча уру деп тыйтырыштырат. Кедерде жер жаңырткан күлкү колду. Ребе бармагы менен үнүн кооздоп жаткансып, кекиртегин кытыгылаансып койду да синагогдогу кантордой болуп мени чыгарды. Кашан ичинде кантор диний жаш кызматчы. Алдыңарга чыккан Шолом Нохум уулу. Кана айтчы, кымбаттуу Шоломка. Соопчулук кружкадан тыйындарды урдаган уруга кандай жаза бересиң? Мен айтайын десем тилим бурууга келбей, безгек болгондой калтырайм. Аба жетишпей жатты. Музда кара терге түштүм. Кулагым чуулдайт. Мен алдында турган Ребени да, жылаңач ууру берилди да, жолдошторумду да көргөн жокмун. Менин көз алдымда аппак, жаактары ачылган, көп миздүү макилер, жалаң гана макилер. Ал эми эшик алдында ай илинип турат. Ал мага адам сыяктуу күлүмсүрөп кароодо. Башым айланып, көз алдымда баары кедер, столдор, китептер, жолдошторум, эшикке илинип турган ай, курч миздүү макилер баары токтолбой эле тегерене баштады. Менин буттарым титиреп, жыгылганы турганымды сездим. Дагы бир секунд болсо эле кулап түшмөкмүн. Эптеп баардык күчүмдү жыйнап, жыгылбай калдым. Кечинде эки бетим оттой күйүп жанып, кулагым чуулдап, үйгө араң келдим. Мага бир нерселерди айтып жатышат, бирок түшүнгөн жокмун. Атам адатынча бирдемени айтып ачууланды. Урайын деди эле апам канаттары менен жөжөлөрүн душмандан коргоон тооктой болуп, ал жапкычы менен мени тосуп, болуша кетти. Мен эчтеме укканда, уккум да келген жок. Тезирээк эле түн кирсе, макиден кутулушум керек. Эмне кылуум керек? Мойнума алып, аны кайра эсине берсембе? Анда мени таалайына таш тийген Берилдин тагдыры күтүп турат да. Акырын таштап койсомбу? Байкап калышсачы. Ыргытып жибериш керек. Иши кылып андан кутулсам эле болду. Бирок аны таап алышпас үчүн кайда жоготом? Чатыргабы? Үнүн угушатта. Короогобу? Ал жерден таап алышсачы. Таптым. Билем эмне кылышты. Айла бар. Сууга ыргытуу керек. Өлүп кетейин. Эң жакшы чечим. Биздин короодогу кудукка. Бул ой мага абдан жаккандыктан ойлонгонду токтоттум да макине алып кудукка чуркадым. Менин колумда эми маки мейли адам жийиркенерлик өтө ыплас нерседей уулу чаар жылаандай сезилди. Антсе да аянычтуу. Ушундай сонун маки жүрөгүм сыздап кетти. Бир мүнөттөй арсар боло аны кармап турганымда негедир ал кыймылдагансып, жандуу нерседей сезилип кетти. Кудайым ай, бул маки үчүн көрбөгөнүм көр болдуго. Арамды газап тартырат деген чын турбайбы? Ичкеним ирим, жегеним желим болбодубу? Дагы аяп коем аны. Бар күчүмдү жыйнап туруп, колумду ачып жибердим. Чулук деген дабыш болду. Тынчтык, маки жок. Дагы бир мүнөттөй кудуктун жанында үнсүз турдум. Эчтеме угулбайт. Кудайга шүгүр, кутулдум. Бирок жүрөгүм тызылдап турду. Кандай гана келишкен маки эле, кандай гана маки. Жатайын деп төшөгүмө келе жатып, ай дагы эле алыстан мени аңдып тургандай сезилип кетти. Ал асмандан баарын көрүп, а сен баары бир уурусуң. Карма, сок ууруну, чап ууруну деп жатканса да. Төшөгүмө келип жаттым. Түшүмдө чуркап баратыптырмын. Анан учуп баратам. Ал эми колумда баягы маки. Ай болсо алыстан мени карап, карма, ууруну сок, ууруну теп-теп кыйкырып жатты. Узак түшүнбөгөн түш, жаман кыжалат кылган түштөр. Этим от менен жалын, башым көтөрүлбөйт, кулагым чуулдайт, көз алдымда кып-кызыл тосмо, мени ысытылган темир чыбык менен сабап жатышат, кансырап, эсим ооп баратат. Айланамда капкара жүргөмүштөр зарлуу желесин жайып, миңдеген жылаандар уулу тилдерин сойбоңдотушуп, мени чаккысы, өлтүргөнү сойлоп келатышты. Капыстан эле жаңырыктаган үн менен бирөө өкүрөт. Соккулааны, ургулааны, чапкылааны, ал ууру. А мен болсо кыйкырып жаттым. Айды алып таштагылачы, макини ага бергиле. Мен үчүн Берилди кыйнайсыңар. Ал күнөөлүү эмес, мен уурумун, уурлук кылган мен. Андан ары эсимден таандым окшойт айтор, эч нерсе билбей калдым. Адегенде бир көзүмдү ачтым. Анан экинчисин. Мен кайдамын? Төшөктө жатсам керек. Бул жерде эмне кылып жатам? Керебеттин жанындагы отургучта ким олтурат? А бул сенсиң ба, апаке? Апам. Ал мени укпай жатат. Апа, бул эмнеси?
Мен катуу алымдын жетишинче эле кыйкырып жатпаймын ба? Тыңшасам ал акырын шылоктоп ыйлап отурат. Анан өңү кер сары, арык, оорукчал атамды көрдүм. Ал талмутту алып, бир нерселерди шыбырап, жөтөлөп, онтолоп коет да, ооруш көрүнөт. Мен өлүп калсам керек. Чын эле өлүп калдым ба? Анан эле көзүм ачыла түштү. Башым да жеңилденип, бүт денем жеп жеңил боло түштү. Адегенде бир кулагым зыңылдап, анан экинчиси чүчкүрүп жибердим. Дениң сак болсун. Кудайым жалгады, куттуктайбыз. Сүйлөп жатсак чүчкүрбөдүбү? Кудай жалгады. Кудай улук, балабыз айыгып кетет. Кудай жардам берди. Атыңдан айланайын, Кудайым. Тезинен Минцаны, касапчынын аялын чакырыш керек. Ал көз тийгенге ырым-жырым жасаганды абдан жакшы билет. Доктурду чакырыш керек, доктурду. Доктурду? Эмнеге? Болбогон сөз. Ал доктур, жараткан баарынан мыкты дарыгер. Атыңдан айланайын, Кудайым. Эки жакка жылгыла айланайындар. Бул жерде дем алуу кыйын. Аба жетпей жатат. Бошоткула айланасын. Баары менин карегим менен тең айланып, бөпөлөшүп, ар кимиси келип башымды сылап жатышты. Мен көз тийгенден эмдеп томдогондон аял чекемди жалап, анан түкүрүп салып шыбырап күбүрөдү. Апам мага өнтөлөп, оозума ысык шорпону үйлөп, бир аз муздатып куюп, варенье салып чай берип далбастоодо. Баары жанымдан кетпей, мени тим эле көзүнүн карегиндей коргоп, тооктун шорпосун, этин беришип, кичинекей баладан бетер мүнөткө да жалгыз калтырышпайт. Апам жанымда такай болуп, мени кантип эс учу жок жаткан жерден таап алышканын, 2 жума бою ысып күйүп, бака болуп чардаганымды, темир чыбык жана макилер жөнүндө жөлгөнүмдү улам-улам кайра башынан түшүп айтып жатты. Баары мени өлүп калат экен деп ойлошуптур. Анан эле мен 7 жолу чүчкүрүп туруп, тирилип кетиптирмин. Азыр көрүп жатабыз, Кудайдын кудурети менен жакшы болгонуңду деп, көз жашын сүртүп отурган апамдын жанагы сөздөрү дегеле аякташуудай көрүнбөйт. Канча күн ыйлап сыктап көз жашыбызды төктүк. Мен дагы, атаң дагы тим эле кан жуттук го. Бизге Кудайдын боорорду окшойт. Жалгызымдан аз жерден айрылып кала жаздабадыкпы? Алдыңа кетейин десе, анын баары эмнеден, ким үчүн болду? Оңбогур ребе сабаган кайсы бир бала, Берил деген ууру бала үчүн. Аны тигил ырайымсыз өлгүдөй сабаган тура. Сен кедерден келгенде же өлүү эмес, же тирүү эмес абалда болчусуң. Мына карачы, мына капыр. Кудай жазаңды гана бергир. Жок балам. Кудай берсе бутуңа туруп жакшы болуп, биротоло айыккан күнгө жетебиз да. Сени каргыш тийген жангешти, каракчы, өлүм периштесин эмес, башка рыбеге беребиз. Бул кабар мени аябай кубантты. Мен апамды бекем кучактап, өп жибердим. Менин сүйүктүү апакем. Атам жаныма келип, өзүнүн кан сөлү жок муздак колун чекеме коюп, ачууланбай, жумшак гана коркуттуң го бизди, шайтан десе, деп койду. А еврейлик немиси, же немистик еврей Герц тамеки салынган канжасын тиштеген бойдон, өзүнүн сакал мурту алынган бетин жакындата мага эңкейип, жагымды сылап, немисче «Good, жакшы, айыктың», деди. 2 жумадан соң мен дурус болгондон кийин атам мага «Эме оолум, кедерге баргын. Башыңдагы маки жана ага окшогон болбогон нерселерди унут. Адам боло турган убагың келди. Сен оңго чыктың. 3 жылдан кийин Кудай кааласа, сен кылган иштериң үчүн Кудай алдында өзүң жооп бересиң». Ушундай насаат сөздөр менен атам мени жаңы рыбеге, Хайем Котерге узатты. Ачуулуу атамдан өмүрүмдө биринчи жолу ушундай жылуу жумшак сөздөрдү угуп, мен анын дайыма мага ыксыз асылганын, каргыш илкиштерин, жаакка чапкандарын дегеле эч качан болбогондой бир заматта унуттум. Эгерде уят болбосо аны кучактап өп жиберет элем. Бирок атасын кантип өпсүн? Апам кедерге бара жатканда бир бүтүн алма, анан 2,5 пул берди. Немис дагы 2 тыйын берип, жагымды сылап, немисче «Жакшы бала, good», деди. Мен тим эле жаңы төрөлгөндөй талмутту колтугума кысып алып, жан дүйнөм тазарып, башымда жалаң жакшы ойлор, аппак жүрөгүм менен Кудайга жагар аруу ойлорго батып, кедерге жөнөдүм. Күн мени карап, өзүнүн жылуу нурлары менен мага салам айтып жаткансыйт. Жел болсо эркелетип, самайларымдан акырын сылагансып желбиретет. Айланамда турган куштар безеленип сайрайт. Мен баспай эле учуп бараткансыйм. Чуркагым, секиргим, билегим келет. Ах, бул жашоодо ак ниет болуп, уурулук кылбай, калп айтпай жашаган кандай жакшы. Уурулук ийнеден башталат да. Мен болсом маки уурдап, эми мындан ары эч качан андай арамдыкка барбайм. Мен көкүрөгүмдө талмутту кысып, кедерге кубанычтуу шашылам. Талмутту кармап туруп, эч качан бирөөнүн буюмуна тийбейм, эч качан катып албайм.
уурдабайм деп ант берем. Эч качан жашырбайм, ак ойлоп адал жашайм. Дайыма ак ниет болом. Чыгарманын автору Шалом алейхим. Которгон Афина Абдылдаева.